Кийинки сөз Айбек Жапаровичке берилет. Рахмат. Сиз бардык суроолорго жооп берем деп келдиңиз да. Сиздин маалыматыңыз барбы, жокпу? Ушул Анталия шаарында кыргыз диаспорасы боюнча Шекербек Акимов боюнча жакын күндө 31 августта ошол жакта чоң бир кыргыздын эмесин өткөрдү да. Бүт Анталия шаарынын мэри келди, вице-мэрлери келди, бардыгы келди. Бирок ошол жерде биздин ген консул келбептир. Мындайча айтканда пут тосуп, эч кимсин жөнөтпөй, кат жиберип мэрияга бул жөн эле неме барбагыла деп ушундай жолдорго чейин барыптыр. Бул деген не деген нерсе? Кыргыздын чыгаан жигити ошол жакта бир тыйын айлык албай, кыргыздарды чогултуп, көйгөйлүү маселелерин чечип жаткан адамга, кыргыздын эгемендүүлүк күнүн майрамдап өткөрөлү деген адамга 1,5 миңге жакын чоң бир жыйын өткөрүп, ошол жерде майрам өткөрүптүр. Ошого пут тосуптур. Ушул боюнча бир чара көрсөңүздөр. Мындай болбойт да, чындыгында. Бизге кайрылып жатат да. Эгерде андай боло турган болсо, буну карашыбыз керек. Урматтуу ага, кийинки олтурумга болбосо да, ушу сентябрь айына ошону чакыралы, келип отчетун берсин. Именно ушул иш боюнча жана Анталияда биздин жарандар боюнча протокол тапшырма бериңиз. Бир эмес, бир нече адамдар кат жүзүндө кайрылды мага. Мен өзүм жеке баракчама өзүмө да кайрылды. Кыргыз деп күйүп жүргөн кыргыздын чыгаан адамдарынан мен кылам, ал кылбайт, мен атым чыгыш керек деген нерсени кылбашыбыз керек. Ошону менен бирге башка шаарларда дагычы эми көйгөйдүн баардыгы келип, мигранттардын көйгөйүнүн баары келип, Кыргыз Республикасында жетиштүү жумуш жоктугунун айынан болтат. Бул нерсе бүт дүйнөдө бар. Өзбекстанда, Казакстанда, башка деле бар. Бирок айрыкча бизде көп болуп жатат. Ошондуктан эң негизги маселени дагы бир карап коюшубуз керек да, урматтуу коллегалар. Өзүбүздө өндүрүштөр болсо, көптөгөн жумуш орундар болсо, биздин мигранттар азаят. Ажырашуулар, бүтүн үй бүлөлөр көбөйөт. Чындыгында мигранттардын маселеси өтө оор. Мисалы мен өзүм мигрант болуп көргөм, ошондуктан билем. Көйгөйүн жакшы билебиз. Ошону чечишибиз керек. Если иштей албай турган жетекчилер болсо, иштей турганын караштырышыбыз керек. Сунуш беришибиз керек. Мындай боло берсе болбойт да. Бир кагаз үчүн ондогон адамдарыбыз өтүп кетти. Жумуш деп ушунгө чейин дагы билесиңер, 2014-жылы 14 биздин кыз келиндерибиз өрттөнүп, бул үйдөн кош айтышкан. Ошол эле Москвада. Мен жогоруда айткандай, ошо Анталиядагы биздин диаспоранын жетекчиси боюнча сиз жазып алсаңыз, карап бүгүндөн калбай ушу тапшырма бериңиз. Бизге каттар келди, президентке чейин келиптир, жөнөтүшүптүр. Мындай болбойт. Жазып алмайбы? Иштешиш керек да. Кыргызга жардам берем, мекендешиме жардам берем адамды кайра көтөрүп иштеш керек. Ошондойлорду керек болсо ошол жака ген консул коюш керек. Менин ошол жактагы ген консулум болот эмес, кыргыз элимдин ошол жакта ген консул болот деп туруп коюш керек да, кадрды коюп жаткандачы. Мага караштуу эмес, ушул элимдин көйгөйүн чече турган деп туруп коюш керек. Ошого биз да өзү башында ушул биздин дагы немебиз бар. Коюлуп жатканда айтпай дебей койгон. Мындан кийин кайсы ген консул болобу, элчи болобу, сөзсүз түрдө мындай карап коюшубуз керек. Урматтуу депутаттар, бул ар бирибиздин укугубуз. Карашыбыз керек. Орда айткандарды, протокол тапшырмаларды урматтууга сиз бериңиз, аткарылсын. Эмки олтурумда ошонун баардыгына жооп алайлы. Айрыкча ушул Москвада мекендештерибиздин баардыгынын ушул болуп жаткан көйгөйүн тез арада чечели. Лидер фракциялар чогулуп, ошол маселелерди чечсе дагы болот. Барып, сүйлөшүп, жана ошондой эле урматтуу биз дагы өз ошол жактагы кесиптештер менен сүйлөшүп, комитет аркылуу сүйлөшүп, чечкенге аракет кылайлы. Президент аракет кылтат, аткаруу бийлиги кылтат, биз да кылалы. Мүмкүн болсо бүгүндөн баштап кат жазалы. Бүгүндөн баштап иштейли. Рахмат.